Саламатсыздарбы. Эмеси Геошондо программасы. Мамлекеттик каттоо кызматы жаңы тендер жарыялады жана Кыргызстандын биометриялык паспортторун даярдоого 973 миллион сом сарптоого даяр. Сунуштарды 19 мартка чейин бериш керек. Биринчи тепкичте документтер алардын талаптарга туура келиши жана фирманын өзүнүн сапат деңгээли текшерилет. Экинчи тепкичте сунушталган баалар каралат. Өзүнүн биринчи паспортун Кыргызстан 94-жылы чыгарган жана дароо жаңжалга туш болгон. Анткени паспорттун мукабасындагы мамлекеттин аты англисче ката менен жазылган. Жалгыз эле ушул факт мамлекеттик органдарда иштеген мамлекеттик кызматкерлер жөн гана мамлекеттик милдеттерин так аткара албагандан тышкары өз мамлекетин ошол кезде эле канчалык сыйлабаганын көрсөткөн. Ошондо да азыр деле кайсы бир расмий иш-чаралар учурунда Кыргызстандын туусу столдун үстүнө коюлганда да, имараттардын чатырына орнотулганда да, үстү ылдый жагында болуп илинип калган учурлар көп. Ал баягы эле саат 5-те боло турган жыйынга биз 6-да келген сыяктуу жана ошол кайдыгерликтен улам кыргыз паспортун азыр Орусияда же Африка мамлекеттеринде сатып алуу мүмкүн болууда. Өзүнүз сыйлаган мамлекет өз улуттук паспортун жана башка расмий документтер менен бланктарды өзү эле басып чыгарганы жакшы, бирок биздин чиновниктер паспорт көп болсо 10-15 жылда бир басып чыгарылат. Ошондуктан андай басмакананы кармоо чыгымга гана алып келет дейт. Бирок кыргыз паспортун чыгарып жаткан чет мамлекеттердин фирма компаниялары жумушсуз калган жокко. Биометриялык паспорт чыгарыш керек деген сөздөр мындан 10 жыл мурда эле башталган. Биринчи тендер 18-жылдын октябрында жарыяланган. Ага 5 компания, алардын ичинде германиялык жана франциялык ишканаларда катышкан. Жеңишке болсо литвалык Гарсупасаулюс ээ болгон. Литва деле мурдагы Советтик Жумурият, бирок өз паспортун өзү чыгармак турсун, Кыргызстандыкын деле жасоого даяр. Поликарбонат, мало того, Поликарбонаттан жасалган барак биздин Литва паспортундагы поликарбонаттан татаал эмес. Силердин ГРСтин талабы боюнча поликарбонат барагына чип менен антенна орнотулбайт. Ошондуктан ал өтө калың эмес. Аларды мукабанын ичине катып койсо болот. Бирок поликарбонат барагына лазер менен маалымат жазылат. Лишнее прописывается лазером в поликарбонате. Өз паспортубузду өзүбүз чыгаралы деп ОКМКнын ошол кездеги төрагасы Ыдырыс Садыркулов да чыккан, бирок ал сунуш тендер аяктагандан кийин 18-жылдын декабрында жасалган жана биз аны кийинки апрелде гана билдик. Аны ГРСтин башчысы Алина Шайыкова айткан. Май айында Кадыркулов кызматынан кетти. Гарсупасаулюсти тандоо коррупциялык болгонун биз дагы жарым жылдан кийин гана октябрда уктук. Мен 2 жолу жолуккам Шайыкова Алина Кабылбекова менен, ГРСтин мурдагы төрайымы менен. Ал Гарсу компаниясынын кызыкчылыгын коргогон адамдар менен жолукканын билдирди жана алар электрондук паспорт чыгаруу тендеринде алардын жеңишин камсыз кылууга көмөктөшүүнү сунуш кылган эле. 2019-жылдын январында мен Шайыкова менен анын кабинетинде дагы бир жолу жолуктум жана мага $20 000 берилди. Гарсупасаулюсти жеңишке ээ кылуу иштерин атайын уюштурган деген күнөө менен ошол эле апрелде Инфоком мамлекеттик ишканасынын директору Талант Абдуллаев, ГРСтин башчысынын орун басары Русланбек Сарыбаев жана статс катчы Данияр Бакчиев 16 апрелде камакка алынган. 3 күндөн кийин болсо 19 апрелде Шайыкова өзү кызматтан кеткен жана эмгиче качып кетип издөөдө. Ошентип кыргыз паспорттору айланасындагы жаңжалдар 25 жылдан бери уланууда. АКШ болсо жакында паспорттор менен байланыштуу кыргыз жарандарына иммиграциялык виза берүүнү чектеп салды. Ал эми ГРС биз тараптан эч ката кеткен жок дейт. Бирок анын жетекчилери биринин артынан бири алмашууда. Анткени менен абал оңголбойт жана жаңы жетекчи эми паспорт чыгаруу боюнча жаңы тендер жарыялоодо. Кайсы бир иш ийгиликтүү башталып, ийгиликтүү аяктады деп айта албайбыз. Ошондо саламат калыңыздар.